Биздин класста мисалы кыздар жакшы окуйт. Кайсы класс? 9га 2. Жакшы, рахмат. Бул кызга аябай каршы чыгам. Баары калп. Бүт эле жерде президенти бала, анын зам эмеси бала, ана кыздар, азыркы кыздар мектепке көңүл бурбай эле, оозун боеп, көзүн боеп, бетин пудра менен эле жүрөт. Окууга жок, көңүлү деле жок. Мисалы айтып атат, бул деген президенттин баласы, эменин баласы деп. Мен деле заводтун кызымын, бирок мен деле үйдөн деле ата энем мага тарбия берет. Мисалы ата энеде болуп, мисалы мага тарбия берет. Мисалы мектепте жүргөндө тартипти берет мага делечи. Как мугалим катары. Бирок үйгө барганда дагы кандай мугалим болсо дагы мындай ата эне катары мээримин да төгөт, еще тарбиясын да берет да магачы. Ал эми болсо бул айтып атат, президенттин баласы, аны тигинин баласы, мунун баласы. Ар бир адамдын бирдей, мисалы президенттин баласынын 3 көзү же болсо 2 кулагы, мисалы 4 кулагы бар бекен. Биз баарыбыз адам. Ким президенттин баласы деген жокмун. Школдун президенти дедим. Сен школдун президенттин баласы, завуштун кызымын деп айтпа бияктан. Мен президенттин ар бир школ байка, азыр эркек бала болуп калган президент. Кыздар неге анткени силердин билим деңгээлиңер төмөн, жана билесиңер, республиканский тесттен республиканын эң көп бал алган жалаң эркектер алып атат. 290, кыздар 180, 170, 160. Туурабы? Жаштар сүйлөсүн. Мисалы мен айтып атам да, мисалы эмнеге кыздарды жаман көрөсүң? Мисалы сен энең деле кыз да турабы? Сен энең деле кыз, мисалы сен, мисалы айтасың, сен кийинки жубайың деле, мисалы будущий эме жынаң деле, мисалы кыз деп коюн да. Бирок ошону неге сен кыздарды ушунчалык басынтып атасың? Ошо жооп берчи. Мен үчүн кыргыздын кызыч, кыргыздын кызы Американын кызындай, тажиктин кызындай болбосун деп деңгээлде айтып атам. Силерде жүрөр эле анда жылаңач болот, Американын кызындай болуп. Мен кыргыздын кызы андай болбосун деген. Мисалы сен айтып атасың, мисалы ошондой Американын кызындай болбосун депчи, мисалы кыргыз кыздарды деген бузгандар ким? Балдар турабы? Мойнуңарга аласыңарбы? Ким силерди жетелеп апартып бускан жок, балдар турабы? Силер өзүңөр ошого сүйдүрүп өзүңөр эме болосуңар. Силер жетелеп апарган жок, балдар. Зато силер сүйүп атасыңар да турабы? Эмне бир эле балдар ичиш керек, чегиш керек. Бул балдар дагы азыр келечеги, бул Кыргызстан келечеги бул балдардын колунда көбүнчө. Ал мына азыр мектептерде президент болгондор да балдар. Эмне кыздар коюлбайт? Анткени кыздардын укугу жок деп айтасыңар. Туурабы? Бул Кыргызстанда да президент боло албаган бул кыздар. Аларда укугу жок. Бул эмне? Ким президент болду? Отун боя президент болгондо силер да президент болбойсуңар школдо?